Ağa, ayını izlep жүрем. Бар бекен бірдемесі. Таппадың ба? Курчак театры курчакты ойнотуучу актерлордун аракети менен кыймылга келүүчү курчактардын оюндарын көрсөтүүчү маданий эстетикалык мекеме. Курчактарга колдордун жардамы менен жан киргизип, кыймыл аракет менен балдарга жеткирип, алардын кыял жоругу менен кошо жашаган бул актерлор. Курчакты кандай кармаш керек? Кармаганда эле мына оң кол. Биринчи көрдүңбү? Анан бир колуңда курчак. Бул ооз ачылат. Бир колуң бармагың менен башын мына бияка жылдырасың. Бир колуң менен мына мындай салып туруп, колдорун иштетесиң мына. Көрдүң? Анан курчакта ооз иштеп атат, көрдүң мына. Ассалому алейкум. Кандайсың, Дүлкүбай? Мына мен келдим мына. Коос экен го, жаратылыштын кооздугун карачы. Илич Касымбеков мектепте окуп жүргөндө өздүк көркөм ийримине катышып, кароо сынактарды өтөп келген. Ата-энеси арсы болгонуна каршы болуп, айыл чарба институтуна тапшырткан. Тилекке каршы ал жака өтпөй калып, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдындагы студиядан билим алып, чыгармачылыгын улантат. Тагдыры буйруп 23 жашында республикалык курчак театрдын босогосун аттап, 28 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Армиядан келип, оперный студияга тапшырып калдым. Курчак театрына аккордеонист керек деп, музыкант керек. Анан баягы окуп дагы иштегим да келди, анан ошондон театрга барып көрөйүнчү деп уктум да, ушу музыкант керек болуп атат деген, өзүм аккордеон чертип баягы ырдап калар элем. Анан ушу театрга келсем, мына мени көрүп аккордеон чертип, анан ошондон жумушка алды. Сабакка да барам, кайра театрда келип иштейм, ошентип жүрүп анан баягы театрда калып калдым да. Убактылуу эле иштейм деген, анан убактылуу иштедим, анан убактылуу ишим 28 жыл болду да. Жолlarımızı alsan toyga gelgile, şarkıldagan sulardan geçip ötkülüm. Oğlanlardı çalışıp, yorgolordu salışıp, nesiregen talada baygılardı talaşıp. Toyga gelgile, toyga gelgile, oyun soğuk olsunu, oyunu tepkile, göklaşılardayım bir geliyor. Карманыбыз бирли учурда актер, ырчы жана спектаклдин оюн зоокунун режиссеру катары белгилүү. Ал койгон спектаклдер эл аралык театр фестивалдарында алдыңкы орундарга жетишип келет. Томого спектаклинде Жоломандын ролун ойноп, жаштар арасындагы сыйлыкты жеңип алган. Өнөрдүн аркасынан ийгиликке жетип, кадыр бар сый-урмат көрдүм дейт Карманыбыз. Колунан келсе, кайсы кесипти иштесең дагы ошону мындай сүйүп иштеш керек да. Мен өнөрдүн артынан көп нерсе таптым. Элдин баягы элге таанымал болдум. Элдин сүймөнчүлүгүнө жеттим. Ушу биздин театр менен тетигем. Чет мамлекетте Никарагуада болдук, Ирландияда болдум, Монголияларда болдум, Афганистанда болдум. Андан сырткары ушу жакында кийинки жылдары 2 жолу ушу өнөр боюнча өзүм ырларымды да ушу курчак менен алып барып, күрөштү алып бардым да. Ошону мен жаш кезимде ойногом. Көп жерлерге, чет мамлекетке ойноп келдим да. Турцияга барып, чоң фестивалда сыйлык алып келдим. Илич Касымбековдун дагы бир таланты бул оончулук. 80-жылдары калың элге тойго келгиле апаке Марияна аттуу ондурлары менен белгилүү болгон. Бирок анын бул талантына ак талант тазабасы жаратылыштын кооздугу таасир берген. Туулган жердин топурагы алтын дегендей бактка кеткен жолду туура тандап, ийгиликке бир гана эмгек менен жеткен Илич агайдын мындан аркы чыгармачылыгына ийгиликтерди каалайбыз. Айбек Асанбекұлы, Бейбек Жумабаев, Жазгүл Ырсалиева, Кутмантан көрсөтүүсү.